Салам кесиптештер, 25-26 август күндөрү Ыстык көл жергесинде Тоо-Кен металлургия кесиптик бирлигинин кезектеги жыйыны өтүп жатат. Бул жыйында укуктук жана техникалык инспекциянын ишмердүүлүгү жөнүндө талкуулоо жүрүп атат. Талкуулоонун негизги багыттары бул биздин инспекцияларга жаңылоо киргизүү. Жаңылоордун негизги маселелери бул биринчиси укуктук кызмат түзүү, экинчиси инвентаризация болгон ченемдик укуктук актыларды ишке ашыруу механизмдерин табуу жана башка маселелер жөнүндө талкуу жүрүп атат. Саламатсыңар достор. Бүгүнкү күнү Көгүлтүр деңиздин аймагында жакшынакай тренинг өтүп жатат. Бул тренингдин алдына койгон максаты бул технический инспекциянын бизде өзгөртүүлөргө даярдап, ошолордо сунуштарды угуп, коуч тренерлердин мен деген жакшынакай тыңдары сабак өткөрүп жаткан кези. Бүт Кыргызстандын булуң бурчунан келген биздин мүчөлөрүбүздүн баары бар. Анын баары бүгүнкү күндө ошо өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, жакшынакай ойлуу пикирлерин айтып атат. Ортодон бир жакшынакай сунуштар, мыйзамдар жаралат деген ойдобуз. Күч биримдикте